Бүгүн Борбор калаада депо 2 электробус тейлөөчү жана иштетүүчү паркы кайрадан капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, шарттары толук кандуу жаңыланып ишке берилди. Ачылуу аземи президент Садыр Жапаровдун катышуусунда өттү. Анда ажо жаңыланган депо менен таанышып, андан соң электробус жана троллейбустан кайра жасалган автобустун абалын көрүп чыкты. Өлкө башчы өз сөзүндө өлкөдөгү, анын ичинде калаада аткарылып жаткан алгылыктуу иштерге токтолуп, Борбор калаанын тургундарынын күн сайын жүрүүсүн жакшыртуу үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүп жатканын белгиледи. Ага ылайык акыркы 2 жылда газ менен иштеген 1000ден ашык автобус сатып алынган. Бүгүнкү күндө транспорт гана эмес, экологиялык көйгөйлөр дагы курчуп баратканын айткан ажо. Шаардыктар үчүн коомдук транспортты жакшыртуу менен катар таза абада маанилүү экенин кошумчалады. Аны менен катар коомдук транспорттун айдоочулары менен жүргүнчүлөргө кайрылды. Учурдан пайдаланып, уруксат берсеңиздер, автобустардын айдоочуларына дагы кайрыла кетейин дедим эле. Урматтуу айдоочулар, аялдамага кимиңер биринчи келип токтосоңор дагы астыгараак барып токтосоңор болбойбу? Сөзсүз эле аялдамага жетип жетпей токтошуңар керекпи? Артыңарга бир заматта 3, 4, 5 автобуска чейин келип токтоп батпай жатканын көрүп жатасыңар да. Автобустарды эле эмес, жеңил машиналарды дагы пробка кылып, артыңарга жыйнап алып жатасыңар. Айтып эле атабыз, мал эмессиңер го акыры. Мен шаар ичинде өзүм дайыма машина айдап жүрөм. Бир күндө чыгып, бир 4-5 саат шаар кыдырып келсем, 10-15 остановкада, аялдамада так ушундай көрүнүштү көрөм да. Жетип жетпей келип токтоп алат, аркасында 5-6 автобус турат, күтүп, анын аркасында 20-30 жеңил машиналар турат. Ошондуктан кимиңер биринчи келип токтосоңор дагы алды жагына барып токтогулачы, сураныз силерден. Көп болсо элдер бир 20-30 метр жерге басып барып түшөт. Андан эч нерсе болуп кетпейт. Зато арт жагыңарда 4-5 автобуска орун калтырып токтойсуңар. Пробка да болбойт. Мындан сырткары электробустар менен автобустарды сарамжалдуу пайдаланууга, шаар маданиятын сактап, жалпы жүргүнчүлөргө сылык, сыпаа мамиле кылгыла. Ошону менен бирге эле шаар тургуну болобу же шаарга келген мейманбы, айтор, урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге дагы кайрыламын. Коомдук транспорттун айдоочуларынын таң аткандан түн киргенге чейинки тынымсыз эмгегин баалашыңыздар керек. Ажылдап көрүнгөн жерден токтот деп кыйкыра бербеңиздер. Бир гана аялдамадан токтойт экенин эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Мурдакы маршруттук таксилердин заманын унуткула. Бул электробустар эртеңден тарта каттамга чыга башташат. Алар мурунку троллейбустар жүргөн багыттар боюнча жүргүнчү ташыйт. Буга чейин депо 2 аймагында троллейбустар тейленип келгени менен 54 жылдан бери капиталдуу оңдоо жүргүзүлгөн эмес. Азыр имараттар жана коммуналдык кызматтар толугу менен жаңыртылып, электроавтобустарын бир жерде кубаттоо, техникалык текшерүү жана оңдоо үчүн шарттар каралган. Бул электробустар бизде шаардын ичиндеги центрда мурунку иштеп аткан троллейбустук каттамдарга киргизели деген эң биринчи ойдобуз. Бизде азыркы күнү 5-каттамын, 4-каттам деген бир иштерин алып барып атышат. Ошолорду биз кыймылдык курамды алмаштырып, жана ошол каттамда иштеп аткан азыркы Зонтонг маркасындагы, Golden Dragon маркасындагы автобустарды башка жаңы каттам болобу же башка жетишпей аткан каттамдардагы кыймылдык курам аз болгондорго ошол жака кетирип, ошондой иш чара кылалы деп атабыз. Бизде Азия өнүктүрүү банкы менен долбоорубуз бар. Ал жерде 4 компонент каралган. Жалпысынан 50 миллион 650 миң доллар каралган. Ошол 4 компоненттин 2 компонентин Бишкек шаардык транспорт ишканасы аткарды. Ал жерде 120 электробус, 85 заряддык инфраструктура, 1 эвакуатор, анан экинчи компонент модернизация депо, биринчи, экинчи депо. Азыркы күндө ошол 2 компонент толук аткарылды. 12 метрлик бул электробуста 27 орундук жайгашып, жалпы 80 кишиге чейин жүргүнчү ташыйт. 3 эшиктүү, ичинде кондиционер, телефон кубаттагыч, ошондой эле майыптыгы бар адамдар жана коляскасы бар ата-энелер үчүн да шарттар каралган. Бир автобус бир күндө 280ден 300 километрге чейин жүрө алат. Мунун өзгөчөлүктөрү берки автобустарда бир эле неме болсо, инвалидный место болсо, мында 2 инвалидный место бар. Тигилерде откиднойлордон 3 болсо, мында 4 бар. То есть биягы аябай немеде кенен. Дагы жакшы жерлери бул неме жүргүнчүлөргө аябай ыңгайлуу болгон бул азыр. Зарядный устройстволор берки Жонтонг жана Голдан үлгүлүү автобустарда үй беле
зарядный устройство буякта болсо жаңы технология менен зарядтай турчу нерселери да бар да. Бул жерде мондай экраны болот. Берки автобустарда реклама көрсөтүп атса, бул автобуста болсо каттамга чыкканда каттамдардын остановкага келгендерин көрсөтүп, жашыл, кызыл чийиндер менен көрсөтүп берип турат. Дагы бир жакшы жерлери бул айдоочу менен жүргүнчүнүн экөөнүн ортосундагы тосмо. Аябай жакшы, бизге жагат бунусу. Мындан жакшы немелерин ала кетсек, мында кондиционер бар. То есть кондиционерди управлять этсек болот ичинде отуруп. Кала башчысынын айтымында азыркы тапта Бишкекке 120 электробус алынган. Реконструкция депо 2ге гана эмес, депо 1ге да таасирин тийгизип, долбоордун жалпы наркы $50 миллион түзгөн. Анын $25 миллион Азия өнүктүрүү банкы тарабынан грант түрүндө берилсе, дагы $25 миллион 12 жылдык жеңилдетилген мезгили менен төлөнчү насыя катары алынган. Алар үчүн 85 кубаттагыч орнотулган. Техниканын иштөө мөөнөтү кеминде 7 жыл. Жалпы негизинен бизде АБР алкагында 50 миллион сом, 50 миллион доллар акча каражат каралган. 50 миллион доллардын 25 миллион доллары бул деген грант катары келген, 25 миллион доллары бул насыя. Эми насыяны айтып кете турган болсок, бул деген жеңилдеттик 12 жыл 1% менен, андан кийин 20 жыл кошумча дагы бизде 11,5% менен төлөнүп келет да. Ошондуктан бизде жалпы 32 жылга берилген насыя болуп эсептелип атат 25 миллион. Ошонун ичинен 12 жылы бул деген жеңилдеткен форматта болот да. Анан эми биздин электробустар боюнча айтсак, негизи бизде буга чейин 142 троллейбус болчу. Рейске бир күндө 100 троллейбус чыкчу. Азыр болсо бизде 120 электробус келди. 120 электробус толугу менен рейске чыгып турат. Аны улай шаар мэри 120 электробус сатып алууда $9 миллион үнөмдөлгөнүн билдирди. Ал эми алдыда Бишкекке кошулган жаңы райондорду да тейлөө үчүн узундугу 7 метр болгон кошумча электроавтобустарын сатып алууга жумшалаарын белгиледи. Нурзат Көчөмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.